автоматтарын чыгарып алып байыктыр өтүп чыккан да согуш кетип. Биякта кикирип атат. О, жолду бошоткула, кеткиле, качкыла кыргыздар. Жолду бошоткула деп. Биз болсо кетип баратканда бияктан айнектерден терезеден карап турат элекпиз, элдичи. Анан элдер дагы бизди көрүп атышты да, кээ бирлер мындай көрүп атат. Кимдер болсо канча киши? 5 киши эле жок, бул 7 киши. Батыр штрафта 7 киши. Багажникте. Siz жүргөнсүз да ушу машинеде? Шулай бол. Мына карасаңар, ушу как раз багажниктин артында эле бакты отургузуп, жанагы туткунга түшкөн. Алар болсо алдыда отурушкан. Анан айнектерин түшүрүп алышканда, жана айнектеринчи. Айнектерин түшүрүп койсоң, ошол жака тиги автоматтарын чыгарып алып, байыктыр өтүп чыккан да согуш кетип. Биз болсо бияка батырышкан. Эмне элестеткен? Ошондой. Анан биз болсо кетип баратканда бияктан айнектерден терезеден карап турат элекпиз, элдичи. Анан элдер дагы бизди көрүп атышты да, кээ бирлер мындай көрүп атат. Тигилер болсо байыктар кикирип атат. О, жолду бошоткула, кеткиле, качкыла кыргыздар. Жолду бошоткула деп анан автоматтарын чыгарып алат. Биз болсо отурат элекпиз. Айла жокпу ошо карап коюп терезеден тиги өзүбүздүн элибиз менен коштошкондой эле болуп эле ошо карап атат. Ошол карабайсыңар, жакшы сакталып, машина дагы эле иштеп атыптыр. Ошол япондордун машинеси бирөө эмес, экөөсүдөн ошо бойдон жакшы сакталып келатыптыр. Бул эмнени айтат? Кыргызстан тарабы ошо жооптуу, ошол берилген техниканы дагы эле колдонуп атат. Узунса оңдоп коюп кайра эле иштеп турат. Андан бери канча 26 жыл, 27 жыл өтүп кетиптир ошол машиналаргачы келгенде. Ал деле жана көп машина деп атпайсызбы, карараак машина. Ал болсо жанагы бул машина болчу Япониядан келгенде, оң руль. Ал дагы эле колдонот. Дагы бир 30 жыл болуп калса керек да ошол машинага. Болсо ошол жерге машина шүгүр дагы эле пайдасы тиеп атыптыр. Жакшы, бул сүйүндүрүп атат. Бул өзүнчө эле эстелик бул машина да, Кудай айткандай. Азамат. Буну жанагы Алим ака айдайт эле, Наркыбаны Улан ака айдайт эле да. Беркеси. Муну мен алып кеткенде муну Улан айдап кетти. Как раз мен ошол күнү Ушуну сатып алып койбойсузбу музейге? Жок, ошол Алим ака ошол айдайт. Анан Жаппай эле турасыз. ошол Номер ошол номер? Жок, башка эле. Такталалычычы. биз болсо ошо 26 жыл мурун бияка алып келип, эки машина менен бизде түшүрүшкөн да. Анан биз наркы бетинде токтогонбуз да. Жана суунун наркы бетинде токтогонбуз. Азыр рельеф башкача болуп калыптыр, өзгөрүлүп калыптыр да. Жана мурунку көпүрө уже жок болуп калыптыр. Азыр башка бөлөк көпүрө экен. Анан жана бактырактар өсүп калган экен, кичине башкача болуп калыптыр рельефи дагы. Анан суу, ушундай эле суу болчу. Ошо түн ичинде капкараңгыда ушундай сууну өтүп атканбыз. Эсимде ушундай суудан биз жана мен дагы чалынып жыгылып кетип атпаймынбы, берки сыйгалак таштан. Ошондо мойнума чейин суу болуп калган болчумун да, толук кийимим суу болуп калган болчу да. Ошол жана андан нары уже жөө кеткенбиз да, ар жакка жөө кеткенбиз. Анан айтып кеткен белем, жанагы бир кезде жана жылаңайлак басууга дагы мажбур болгонмун да. Башын биринчи жанагы кармаганда кармоо максаты болсо биринчи генерал болгон экен да. Ошол чалгынчылар жеткирген экен ушул маалыматты. Алар дагы бүлбүлөр менен карашып, кайсы жерде биздин аскерлер турат. Анан генерал келгенин ошол максат болсо, алар жанагы генералды кармаш керек болчу экен да. Алардын максаты. А бирок япондор жанагы ошол жакта жанында эле болуп калып атышпайбы, 50 метрдей аралыкта жашап калып атышпайбы. Анан ошентип түшүп калып атышат да. Албетте алар тилди билбегенден кийин алар өздөрү издей баштады. Байбиктер, согушкерлер котормочу ким деп издей башташты. Ошондо аргасыз мен чыктым да. Анан эки котормочу бар эмес беле. Менин өзүмдүн окуучум, мурда да айтып кетчүмүн. Анан
албетте бирок ал жаш бала болчу, бойдок бала болчу. Анан өзүм чыгып ошол алар менен кошо кеткен болчумун да. Ошондой. Эми мен айт го жанагы бир дарыяга эки жолу кирүүгө болбойт депчи. Ал заман бөлөк эле, башкача эле, жана айтып атпайбы, элдин бардыгы эле деле билишет ал жөнүндө биздин жана куралдуу күчтөр даяр болбой калганы. Албетте азыр болсо бөлөк, башкача. Биздин Кудайга шүгүр азыр куралдуу күчтөрүбүз жана курал менен бүт жактан камсызданып, ошо бүт баары жетиштүү, бүт баары эле бар. Азыр жаман эмес буюрса, туруштук бере алат. Экинчи мындай окуя ушундай согуш кайталанбайт да экинчи. Ушундай ачык эле айтса болот. Бирок баары бир жана латинче айтылат эле го, илгери айтчу. Си пасем парабеллум деген бул тынчтык кааласаң согушка камдан деген сөз бар эмеспи да. Ошон үчүн биз дайым даяр болуп туруш керекпиз. Курал күчтөрдү жана мекендетип, күчтөтүп дегендей. Ошол бул жагына көңүл буруп туруш керекпиз.